Айта кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов бул убакытка чейин Токио Олимпиадасынан орун алып келген спортчуларыбызга акчалай сыйлык берилет деп айткан. Ал жерде алтын алып келгендерге 10 миллион сом, күмүш медаль алгандарга 7 миллион, ал эми коло медаль алгандарга 4 миллион деп айтылган. Бирок ошол нерсе өзгөрүлүптүр. Бүгүнкү күндө күмүш медаль алгандарга 10 миллион сом сыйлык берилген турат. Ал эми коло медаль алган Мээрим Жуманазаровага 7 миллион сыйлык берилгени турат. Андан тышкары ошол эле спортчуларыбыз Манас ордени менен дагы бүгүн сыйланышат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн мамлекеттик Ала Арча резиденциясында биздин спортчуларыбыз Токио Олимпиадасына катышкан спортчуларыбызды мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо аземи болгону турат. Азыр бир канча мүнөттөрдөн соң мамлекет башчы сыйлоо ишин баштайт. Эсиңиздерге салсак, бул убакытка чейин министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Токио Олимпиадасына катышкан спортчуларга акчалай сыйлык берилерин айткан болчу. Ал убакытта айтылган алтын медаль алгандарга 10 миллион сом, күмүш медаль алгандарга 7 миллион сом, ал эми коло медаль алгандарга 4 миллион сом деп. Бирок бүгүнкү күндө ошол нерсе өзгөрүптүр. Күмүш медаль алган Акжол Махмудов жана Айсулуу Тыныбековага 10 миллион сом берилген турат. Ал эми Мээрим Жуманазаровага коло медаль алган 7 миллион сом берилген турат.
Андан сырткары да ушул спортчуларыбыз Манас ордени менен сыйланышат. Ошондой эле мамлекеттик деңгээлдеги сыйлоо аземи жүрүп жатканда Toyota RAV4 үлгүсүндөгү унаалар менен дагы сыйланганы турушат. Жетинчи канал сиздерге түз чагылдырып берет, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Отуз экинчи Дүйнөлүк Олимпиада оюндарынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо салтанаты башталат. Отырыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу Токио Олимпиада оюндарынын байге ээлери, урматтуу машыктыруучулар жана бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Биринчи кезекте Токио шаарында өткөн 32-чи жайкы Олимпиада оюндарына татыктуу катышып, ийгилик жаратып, мекенибизге жеңиш тартуулап, кайтып келишиңиздер менен чын дилимден куттуктаймын.
Сиздер өлкө намысын бек кармап, темирде эрк жана мыкты чеберчилик менен натыйжа көрсөттүңүздөр. Жеңишти камсыз кылууда канчалаган убакыт сарптап, тынымсыз эмгек кылып олтуруп Кыргызстандын намысына жарап бердиңиздер. Чын жүрөгү менен күйөрмандык кылган бардык кыргызстандыктардын атынан мен деген дүйнө өлкөлөрдүн арасында Кыргызстанды татыктуу таанытып, ийгиликтүү таймаш көрсөткөндүгүңүздөр үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Сиздер багындырган ийгиликтер, дүйнөлүк деңгээлдеги сиздер камсыз кылган жеңиш албетте эчендеген спортчуларыбыздын, миллиондогон мекендештерибиздин жүрөгүн толкундатып, көкүрөктөрүндө оргуштаган сыймыктанууну сезимдерин жаратты. Сиздер спорттун босогосун аттаган жаш спортчуларга эле эмес, спортту сүйгөн, спорттогу жетишкендиктерди көрүп рахат алган миллиондогон кыргызстандыктарга дем берип, шыктандырып, мекенге болгон сүйүүлөрүн арттырдыңыздар. Ошентип, Токио Олимпиадасы аяктады. Алдыда Париж 2024-жылкы Олимпиада оюндары турат. Кыргызстаныбыздын туусун желбиреткен жеңиштерди алып келүү үчүн туп-туура 3 жылдык катуу машыгууларга кирип жатасыздар. Мындай ийгиликтерге жетебиз десек, бир гана күрөштүн түрлөрүн эмес, жеңил жана оор атлетика, бокс, сууда сүзүү сыяктуу спорттун башка түрлөрүнө да басым жасообуз керек. Аталган спорттун түрлөрү боюнча өлкөбүздө спорттук мектептерибиз бар. Чоң эл аралык мелдештердеги алтын, күмүш, коло медалдарды камсыз кылган спортчуларыбыздын чыгып жатканы ага далил. Урматтуу спортчулар, сиздер эң негизгиси катышуу дегендей Олимпиада оюндарынын жөн гана катышуучулары эмес, мекенибиздин желегин желбиретип, гимнибиздин жаңырышына умтулуу менен пьедесталга да жете аларыңарды далилдеп көрсөттүңүздөр. Биздин жалпы максатыбыз 2024-жылдагы Париж Олимпиада оюндарында биринчи орундарды камсыз кылуу болуп саналат. Спортчуларыбыз бир алтын гана эмес, бир нече байгелүү орундарды да жеңе аларына бекем ишенем. Себеби кыргыз спортчулары руху күчтүү, максаты бийик жана намыска бек уул кыздардан. Ал эми мамлекет тарабынан спортчуларыбызга эл аралык спорт майданында ийгиликтерди жаратуусу үчүн зарыл болгон шарттарды түзүүгө бардык күч аракеттер жумшалат деп ишендирип кете аламын. Анткени спорт тармагын өнүктүрүү, массалык жана кесипкөй спортту өнүктүрүү мамлекеттин саясатынын маанилүү багыттарынын бири. Уважаемые призеры и участники Олимпийских игр, тренеры, прежде всего, искренне поздравляю вас с достойным выступлением на 32-х Олимпийских играх и хочу поблагодарить вас за то, что вы с честью прошли через очень суровые испытания. Вы показали высочайшее мастерство, проявили лучшие волевые качества. И от имени всех кыргызстанских болельщиков благодарю вас за ваше выступление. Ваши достижения, безусловно, я думаю, вы все сами это хорошо понимаете, наполняли сердца миллионов болельщиков нашей страны гордостью за свою страну. За наших спортсменов, которым покоряются самые трудные высоты. Вы вдохновляли миллионы наших болельщиков, да и не только тех, кто занимается спортом, а тех, кто просто любит спорт и с удовольствием наблюдает за спортивными достижениями наших атлетов. Олимпиада в Токио завершена. Начинается обратный отсчет до Парижа 2024. Впереди 3 года упорных тренировок. Надо сделать акцент не только на виды борьбы, но и на легкую и тяжелую атлетику, бокс, плавание и другие виды спорта. По этим видам спорта в Кыргызстане великолепная школа. Тому доказательство медали высшие пробы на крупных международных соревнованиях. Вы показали, что можете не просто быть участником Олимпийских игр, но и попасть на пьедестал. Наша общая цель – это золото на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Я верю, что наши спортсмены могут завоевать золото и не одно. Со своей стороны государство приложит все усилия для создания необходимых условий для победы наших спортсменов на международной спортивной арене. Развитие спортивной инфраструктуры, развитие спорта, высших достижений и массового спорта будет неотъемлемой
задачей государства. Спасибо за внимание. Көңіл бурганыңыздарга терең ыраазычылык. Эми сыйлыктарды тапшыруу аземине өтсөк. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы Токио шаарындагы 32-нчи Олимпиада оюндарындагы жогорку жетишкендиктери ата мекендик спортто өнүктүрүүгө зор салым кошкондугу үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атынан акчалай сыйлыктар менен төмөнкүлөр сыйлансын. Экинчи даражадагы Манас ордени менен Тыныбекова Айсулуу Болотовна кыз келиндер күрөшү боюнча Токио шаарында өткөн 32-нчи Олимпиада оюндарындагы күмүш медалдын ээси. Акчалай сыйлыктын өлчөмү 10 миллион сом жана ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын президентинин атынан Toyota RAV4 маркасындагы автомашинасы тартууланат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, сиздер менен жүз көрүшүп, учурашып жатканыма абдан кубанычтамын. Келе жаткан эгемендүүлүк майрамыңыздар менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Токио шаарында өткөн Олимп оюндарында сиздин колдооңузду сезип турдум. Жеңишке жетүүгө кечир коңуздар сүрүп атамай чындыгында. Жеңишке жетүү үчүн сиздин колдооңузду сезип, ошол жактан да сезилип жатты. Мен жеткен күмүш медалымды өлкөбүздүн 30 жылдык маарекесине арнайм. Сиздин ишеничиңизге, колдооңузга терең ыраазычылык билдирем. Буйруса, ден соолук берсе, келе жаткан Парижде боло турган Олимпиада оюндарына катышам. Жана ошондой эле бардыгыңыздарга, ишеничиңиздерге, колдооңуздарга терең ыраазычылык билдирем. Олимпиада оюндарына алтын медаль алыш үчүн бүткүл күчүмдү жумшайм. Рахмат. Махмудов Акжол Мухамедович грек-рим күрөшү боюнча Токио шаарындагы 32-нчи Олимпиада оюндарындагы күмүш медалдын ээси. Акчалай сыйлык 10 миллион сом жана Кыргыз Республикасынын президентинин атынан Toyota RAV4 маркасындагы автомашинасы тартууланат. Assalamu alaikum, саламатсыздарбы бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Биринчиден өзүм атынан жана жалпы спортчулардын атынан Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетмекчимин. Жана ошондой эле мен ата-энеме, агайларыма, врачтарга, массажисттерге баарыңыздарга терең таазим этем. Бул жеңиш баарыбыздын жеңишибиз. Биздин мекенибиз өнүгүп өссүн. Кудай буйрса келерки Олимпиадага мындан да жакшы шарттар түзүлсүн. Кудай буйрса жаштарыбыз да өсүп келатат. Жакшы ийгиликтер багынтып, мен ойлойм келерки Олимпиада биз үчүн тарыхтагы эң биринчи алтын келет деп ойлойм. Ошондой эле ошол Олимпиадага шарттар мындан да сонун болушуна тилектешмин. Мекенибиз өнүгүп өссүн. Изабеков Нурбек Ханатбекович Кыргыз Республикасынын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу. Акчалай сыйлык 8 миллион 150 миң сом.
урматтуу мекендештер, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич. Кыргыз спортун ар тараптуу колдоп, спортчуларыбызды Олимпиада оюндарында дем берип, сүрдөп турганыңыздарга жана Олимпиада оюндарынан ийгиликтүү мекенибизге кайтып келгенде өзүңүз спортчуларыбызды жана машыктоочуларды жогорку деңгээлде тосуп алганыңыздарга жана бүгүнкү сыйлоо аземинде спортчуларыбызды, машыктыруучуларыбызды, дарыгерлерибизди жана спорттун федерациясынын мүчөлөрүн жасаган эмгегин жогорку баалап, татыктуу сыйлыктарды тапшырып жаткандарыңыздарга терең ыраазычылыктарыбызды билдиребиз. Биз машыктыруучулар, спортчулар мамлекетибиздин өнүгүшүнө жана эл аралык деңгээлде аброюн жогору көтөрүшүнө талыкпас эмгекти жасайбыз. Жана келе жаткан Олимпиада оюндарында бир нече алтын медаль жеңип алууга талыкпай эмгектенебиз. Сиздерге чоң рахмат. Ахметов Мейрамбек Жанилович, Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорттук колледжинин грек-рим күрөшү бөлүмүнүн окутуучу, машыктыруучусу. Акчалай сыйлык 2.500.000 сом. Урматтуу мекендештер, 2008 жыл, когда биринчи жолу мен окуучум Канат Бегели күмүш медаль алганда ушундай сөз мага берген жок. Азыр аябай толкунуп атам. Президенттин Садыр Нуркожоевичтин алдынан ошол үчүн силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Спорттон тренерлерден, спортсмендерден ошо бүгүн кабыл алып бизди куттуктап атасыңар. Мен ойлойм ошондой прием үчүн мен ойлойм Парижде, не только Парижде, андан да Олимпиадаларга кыздын желегин желбетип, дайыма аракет кылып алтынга жетебиз деп ойлойм. Ошо обязательно жетебиз деп сунуш кылып атам. Айткым келет, терең ыраазычылык федерацияга, Абдыкеримов Шаршенбековичке ошо 12 жыл бизди сүйрөп, ошо деңгээлге жардам берип, азыр жаңы жетекчилер келди спорт комитетке. Аябай мен ойлойм жаңы команда келди, жаштар келди. Келечек жаштарда мен ойлойм ошол үчүн силерге да чоң рахмат. Бүгүн колдоп ошо ийгиликке жетип атабыз. Өзүм атыман айткым келет, баары бизди ким колдоду, ишенди. Силерге чоң таазим, чоң рахмат. Дайыма ошо кыргыздын жерлерин желбетип, туусун өйдө көтөрүп, ошо баарыбыз удаа беребиз. Ошо ишенем. Баарына чоң рахмат. Жуманазарова Мээрим Рахмадиловна, кыз келиндер күрөшү боюнча Токио шаарындагы 32-нчи Олимпиада оюндарындагы коло медалдын ээси. Акчалай сыйлык 7 миллион сом жана Кыргыз Республикасынын президентинин атынан Toyota RAV4 маркасындагы автомашинасы тартууланат. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын спорт жаатынан дүйнөлүк аренада алдыга жылышына кичине да болсо өз салымымды кошуп жатканыма абдан кубанычтамын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди ушу спортту колдоп жатканыңызга терең ыраазычылыгымды билдирем. Кыргыз элиме, көрөрмандарыма рахмат айткым келет. Кыргыз элимдин ынтымагы, намыскөйлүүлүгү, улуулугу бизди талыкпай эмгектенүүгө шыктандырат. Жалпыңыздарды келе жаткан Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктайм. Көңүл-бураңыздарга рахмат. Мээрим Жуманазарова 3-чү даражадагы Манас. Ушундай эле орден менен Эркинбаев Азат Сталбекович сыйланат. Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу.
Акчалай сыйлык 3 миллион 300 миң сом. Данк медали менен төмөнкүлөр сыйлансын. Генжебаев Байгазы Бобунович, Кыргыз Республикасынын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу. Акчалай сыйлык 4 миллион 500 миң сом. Карачолоков Улукбек Өскөнбаевич, Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу. Акчалай сыйлык 2 миллион 750 миң сом. Медет кызы Айпери, Кыргыз Республикасынын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү. Акчалай сыйлык 1 миллион сом. Алишева Бактыгүл Насаровна, Бишкек шаарындагы медициналык консультациялык кызмат көрсөтүү жана спорттук медицина борборунун дарыгери. Акчалай сыйлык 1 миллион 500 миң сом. Расулбеков Бекдөөлөт Расулбекович, Кыргыз Республикасынын оор атлетика боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү. Акчалай сыйлык 1 миллион сом. Шаршембеков Жоломан Назарбекович, Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү. Акчалай сыйлык 1 миллион сом. Молдодосов Өмүржан, Кыргыз Республикасынын оор атлетика боюнча улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу. Акчалай сыйлык 500 миң сом. Петрашов Денис Евгеньевич, Кыргыз Республикасынын сууда сүзүү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү. Чокаев Сатыбек Мухамедович, Кыргыз Республикасынын жеңил атлетика боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу. Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер Ардак наамы ыйгарылсын. Маслова Дарья Владимировна, Кыргыз Республикасынын жеңил атлетика боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Ардак наамы ыйгарылсын. Макияшев Кабыл Асангелдиевич, Кыргыз Республикасынын спорт журналисттери федерациясынын башкы катчысы. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен төмөнкүлөр сыйлансын. Изабеков Чынарбек Порчубекович, Бишкек шаарынын Ленин районунун Олимпиялык резервдеги аз иштештирилген мектебинин эркин күрөш бөлүмүнүн машыктыруучусу. Акчалай сыйлык 1 миллион 750 миң сом.
Базакечев Түгөлбай Молдобаевич, Юсуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин кыз келиндер күрөшү боюнча бөлүмүнүн машыктыруучусу. Акчалай сыйлыктын өлчөмү 1 миллион сом. Еремич Константин Марьянович, Бишкек шаарынын медициналык консультациялык кызмат көрсөтүү жана спорттук медицина борборунун улук массажисти. Акчалай сыйлык 1 миллион 500 миң сом. Жамалдин уулу Акбарали, Ош шаарынын номер 2 балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин грек-рим күрөшү боюнча машыктыруучусу. Акчалай сыйлык 1 миллион сом. Токтоналиев Камбар Калысбекович, Кыргыз Республикасынын оор атлетика боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу. Акчалай сыйлык 300 миң сом. Азизбеков Атабек Азизбекович, Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү. Ахматалиев Эрназар Кубатбекович, Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү. Жузупбеков Үзүр Даниярбекович, Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама команданын мүчөсү. Петрашов Евгений Георгиевич, Кыргыз Республикасынын сууда сүзүү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу. Тавалды уулу Сүймөнкул, Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу. Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясы. Турганбаев Мелис Токтомамбетович, Азия күрөш федерациясынын аткаруу комитетинин мүчөсү, Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын вице-президентине тапшырылат. Кыргыз Республикасынын оор атлетика федерациясы. Сыйлык ушул федерациянын президенти Гелдибеков Ахматбек Гелдибековичке тапшырылат. Токиодогу 32-нчи Олимпиада оюндарына катышкандыгы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын катышуусун камсыз кылууга зор салымын кошкондугу үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин атынан төмөнкүлөргө алкыш жарыялансын. Алтынбек уулу Мирбек, Кыргыз Республикасынын күрөш боюнча федерациясынын мүчөсү. Аскарбеков Марат Аскарбекович, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин кызматкери. Асылбек уулу Дамирбек, Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын 1-чи вице-президенти. Бекбоев Алмаз Мирбекович, Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын вице-президенти. Жекшенов Талант Табылбекович, Азия күрөш федерациясынын аткаруу комитетинин мүчөсү. Иминов Ахрор Хикматиллаевич, Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын вице-президенти.
Исаева Динара Ширтаевна, Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын вице-президенти. Капаев Руслан Бекбосунович, Жалал Абад облусунун Токтогул шаарындагы адистештирилген балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин оор атлетика бөлүмүнүн машыктыруучусу. Акчалай сыйлык 100 000 сом. Кемелова Адинай Кемеловна, Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын башкы катчысы. Кеңешбеков Нурсултан Абылбекович, Кыргыз Республикасынын жеңил атлетика боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү. Махмудов Хаким, Ратбек Санатбаев атындагы адистештирилген балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин грек-рим күрөшү боюнча бөлүмүнүн машыктыруучусу. Куанычбекова Каныкей Бообековна, Кыргыз Республикасынын ок атуу боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү. Моңолов Айбек Кытайбекович, Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын вице-президенти. Суровцев Виктор Васильевич, Чүй облусунун жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгынын алдындагы Панфилов балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин машыктыруучусу. Төрөгелдиев Асейин Тургунбекович, Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын ардактуу вице-президенти. Тургунбаев Мелес Токтомамбетович, Азия күрөш федерациясынын аткаруу комитетинин мүчөсү, Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын вице-президенти. Бегалиев Канатбек Кубатович, Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын биринчи вице-президенти. Юнусов Абдужалил Маджитович, дзюдо боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги. Алкыш баракчасы ушул агенттиктин директору Шабданбаев Канат Кеңешевичке тапшырылат. Кыргыз Республикасынын улуттук олимпиадалык комитети алкыш баракчасы ушул комитеттин генералдык катчысы Эргешев Саламат Абжапаровичке тапшырылат. Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясынын КТРК спорт телекөрсөтүү каналы алкыш баракчасы Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясынын генералдык директору Алиев Бактияр Жеңишбековичке тапшырылат.
Акнет жоопкерчилиги чектелген коому. Алкыш баракчасы ушул коомдун аткаруучу директору Асанбеков Азамат Асанбековичке тапшырылат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Урматтуу спортчулар, дагы бир жолу белегиңер кут болсун. Биздин 30 жылдыгыбызга арнап 3 медаль алып келип бердиңер. 2 коло, 2 күмүш, 1 коло медаль. Эми Кудай буйрса, 33 жылдыгыбызга 3 алтын медаль алып келесиңер деп мен терең ишенемин. Жана ошондой сиздердин алдыңыздарга милдет коёмун. Биз өзүбүз тараптан колдон келген жардамыбызды беребиз 3 жыл бою. Анан 3 жылдан кийин сиздер Кудай буйрса бизге жыйынтык көргөзүшүңүздөр керек болот. Рахмат дагы бир жолу. Ийгиликтер болсун дайыма. Эми сөздү биздин ардактуу агабыз Каныбек Осмоналиев сизге берсек. Урматтуу эгемендүү Кыргыз элибиздин президенти Садыр Нуркожоевич, урматтуу бүгүнкү мамлекеттик сыйлыкты алып жаткан биздин сүйүктүү спортсмендер, машыктыруучулар жана колдоочулар, бүгүнкү сыйлыгыңыздарды кут болсун деп айта алам. Анткени ал маңдай тер менен сиздердин эмгек канча да кийин эмгектер менен келип отурат. Андан кийин мына бүгүн биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү чоң жакшы кабыл алып, бу жерде сыйлоо азаймен болуп көрбөгөндөй жакшылап көрсөтүп атат. Мунун бүт баары тең бекер эмес. Мунун баары тең 3 жылдан кийин Францияда 23-33 олимпиадалык оюндар өтөт. Ошол олимпиадалык оюндарга аванс. Биздин ар бир баскан кадамыбыздын бүт баары тең биздин кыргыз эли үчүн. Кылган ишибиздин бүт баары тең кыргыз эли үчүн. Мына айтылып жатат. Эгемендүүлүктү алганыбызга 30 жыл болуптур. Мына Токио олимпиадасы ошого куш келиптир. Мына сиздердин алып келген медалыңыздар мына биздин кыргыз элибиздин эгемендүүлүгүнө аябагандай чоң подарка десем болот да, орусча. Эми айтарым дагы көп нерсе бар, бирок бир гана нерсе. Садыр Нуркожоевич, сиздин биринчи указыңызга кол койгонуңуз бул кыргыз элинин адеп, ахлак, бул кыргыз элинин дене тарбиясы жана спорту өнүгүү маселеси ошонун ичинде көп нерсени камтыган нерсе. Ошол биздин жаштарды, спортчуларды жана кыргыз элин аябай чоң шыктандырды. Дагы эле шыктандырып жатат. Ал биздин ар бирибиздин аткара турган милдетибиз. Ошондуктан мен ойлойм, кыргыз спортуна дагы мындан жакшы көңүл бурулуп, мындан жакшы мамиле жасалат деп. Анткени өзүңүздүн жарлыгыңызда бул айкын ачык көрсөтүлгөн. Ошон үчүн биз баардык спортчулардан, энаталардын биздин кыргыз элинин атынан сизге чоң урмат, рахматыбызды айта алабыз. Анткени биз келечекте кыргыз элинин сыймыгы, кыргыз элинин туусу, кыргыз элинин эгемен жимнин ойното турган спортчуларбыз. Ошондуктан баардыгыңыздарды кыргыз элинин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракеси менен баарыбыздын атыбыздан биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичту биринчиден куттуктап кетели. Андан кийин биздин элибиз ынтымакта, биримдикте, абийирдикте баарыбыз тең бир жапыртырмак кыргыз элинин экономикасын, кыргыз элинин маданиятын, кыргыз элинин спортун, баардык тармактарын өстүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Мен ойлойм, Садыр Нуркожоевич, дагы бир маселе бар, муну мен айтып кетпесем болбойт болуш керек. Ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракесин майрамдап жатканда биздин дене тарбия менен спортубузга дагы
эгемендүүлүк керек болуш керек. Эсиңизге салып койсоңуз, чоң ыраазычылык. Сизге чоң ыраазычылык. Бардыгыбызга алдыга гана жүрүш керек, артка кетиш жок. Ошон мен омин кылып коеюн, омин. Улуу урматтуу эл журтубуз ынтымакта, биримдикте алдыга бардык өскөн өлкөлөрдүн алдына чыкканга аракет кылсын. Бардыгыбыздын милдетибиз кыргыз элин гүлдөтүп, ынтымакта жашап, бир кадам менен басышыбыз керек. Элиңиз аман болуп, журтуңуз аман болуп, ишиңиз ийгиликтүү болуп, сиздин айткан сөз кептериңиздин баарын тең аткарабыз. Омин. Ушуну менен 32-чи дүйнөлүк Олимпиада оюндарынын жеңүүчүлөрүн жана бул жеңишке салым кошкон мыктыларды сыйлоо салтанаты жыйынтыкталды. Бардыгыңыздарды жалпы сүрөткө түшүү расмисине чакырабыз.